Саламатсыздарбы? Жакшы болуп атам ба? Саламатсыздарбы? Баштадык. Техника бир жолу текшерип коет. Мен угут асарбы? Өзүңөр билип койгон. Саламатчылар. Да, биздин бүгүнкү дейлини баштайлы. Күздөмө IT марафону. Экинчи спринт, 4-нчү дейли. Кече эмне кылдым? Кече көбүнчө жумушта болуп бошогон жок. Бирок ага карабастан Trello'лорду карап, веберлерге фидбек жазып аттым. Личкага жазышып аттым. Trello'дон колонкалардын названиялары баарын өзгөртүп койдум. Кайра кыргызча кылып, анткени кээбирлер орус тилин маңызча түшүнбөй калып атышабы, же пока неме кетчек элекпи. Ошол понятиялар эмне үчүн ошентип жазылат деп. Азыр бэклог тапшырма деп аталат. Андан кийин спринт 2. Ошол спринт 2 негизи өзгөрүп турат да. Спринт 2, спринт 3, спринт 4 деп. Андан кийин иш жүзүндө анан текшерүү, анан да спринт экинчи спринттин бүткөнү. Вот, ошол жактан воскресенье чейин уже көп ката кетип калат окшойт. Азырдан баштап түшүндүрүп баштасам болуп кеткен. Trello'до мынтип иштеш керек да. Тапшырма деген жерге ошол проект боюнча жаңы келген фидбектер, идеялар, айтылган идеялар, немедеги жолугушууларда ар кандай идеялар айтылып атпайбы? Мисалы, мед жардамда өлө көп идея айтышат. Ошол идеялар баарын тапшырмага жазылат да. То есть аны сразу аткаруу деген сөз эмес, аны жазып коюш деген сөз. Идеяларды или башка сайттардан көргөн идеяларды, или бирөө айткан идеяларды жазып коюш керек. Анан кийинки спринтти пландап атканда ошол идеялардан, ошол тапшырмалардан алып анан спринт пландашылат да. Же болбосо проект жаңы башталып атканда бүт ойлордун баарын, чоң ойлорду, мисалы, проект жазаш керек дегенде ошол тапшырма дегенге салып коет да, бэклог деп айтат. Анан спринт пландашат. Спринт пландашканда кантип пландайт? Команданын биринчи санын карайт. Команданын санын карап, мисалы 5 киши бар экен, 5 киши ошол 2 жумада канча ишти жасап бүтө алат, канча иш пландаса болот. Ошого жараша тапшырмалардан ошол карточкаларды, тикеттерди алып, ошол спринтке салат да, чтобы баарына жетиш үчүн эч кимдей бош калбаш үчүн салат спринтке. Анан спринтти башташат. Спринтти баштаганда ар бир адам өзүнө карточка алат, өзү тандайт. Аны менеджер тандап бербейт, скрам-мастер тандап бербейт. Ошол команданын мүчөсү өзү эле кирип, карап, кайсыл мага тапшырма мени карап атат, мага жагат, мен ошону жасай алам деп ошол карточканы алып өзүнө назначать этет да. Ошол карточканычы. Азыр бизге бир карточканы бүт бар, ошол бир карточка назначать этип атпайбы? Жок, бир адам бир карточка алат. Бир адам бир карточка алып туруп ошону жасап баштайт да. Же болбосо, если
командаға берілген карточка болса, ошонун частьін алат, анан өзүнө карточка жазат кайра. Кыска, өзүнө түшүнүктүү болгон, башкага бирөөгө түшүнүктүү болгон, текшере турганда карточканын названиясын жазат, ичине описаниясын жазат, ошол карточка, ошол тапшырма, эмне тапшырма жөнүндө. Анан аткарылды деген сөзгө чек-лист жасайт да. Мисалы, сайттын структурасын түзүү эле аналогтор табуу десе, 5 аналог табуу. Ичине описание. Мен как исполнитель катары интернеттен ушул сайтка 5 аналог табышым керек деп жазат. Описаниясына ана чек-листке 5 аналог табылды дейт. Вот. Анан ошентип туруп, ал карточканы өзүнө назначать этет и иш жүзүндө деген немеге колонкага жылдырат да. Иш жүзүндө деген колонкага жылдырган соң иштеп баштайт. То есть иштеп баштаганда ошону иш жүзүндө деген колонкага жылдырып коюш керек. Ошондо көрүнөт да канча киши азыр иштеп атат. Анан ошол жактан 5 тапкандан кийин ошол немеге ошол 5 ссылканы сактаочу жерге сакташ керек. Мисалы, Notion'га барып, Notion'да бир ошол 5 аналогтардын списогу болсо, ошол жака 5 кошуп коет. Анан карточкага келип, комментарийге жазат. Мен 5 аналогты таптым, ал болсо ушул Notion'да ушул ссылкада деп ссылкасын жиберет, же болсо жөн эле силер аны баары билген болсо, Notion ссылкаларына 5 кошуп койдум деп туруп, ошол карточканы текшерүү деген колонкага жылдырат. Өзүнө назначать этип албады беле, аны алып салат. Аны алып салып туруп, анан ошону ким текшерет? Ошол 5 аткарылды, ошол тапшырма аткарды, ошону текшерчү кишиге көрсөтүш керек. Если код болсо, аны код ревью жазаш керек. Ошон үчүн коллегаңа код ревью кыласың да. То есть сен өзүң жасаган нерсеңди башка бир коллегаң текшериш керек да. Аны болсо неме 4 көздүү текшерүү деп айтып коет да. Жана биз жазган нерсени аны definition of done дейт да. Сен тапшырма бүттү деген нерсени заранее определить этиш керек да. Анан ошону коллегаңа назначить эттиң, анан комментарий жаздың, ушинтип 5 таптым, карап кой, туура жаздымбы, же болбосо форма жазып атсаң, ошол форманы жазардым, карап кой, туура жаздымбы дейт. Ал текшерип туруп комментарий жазат, туура депчи. Если туура эмес болсо, аны кайра спринт 2ге алып барат, анан жазат да, типа, могул жери туура эмес болуп калыптыр деп фидбек берет да. Анан ал оңдоп туруп, анан кайра ошентип иш жүзүндө алып барып оңдойт. Анан кайра текшерүүгө алып барып, кайра ошол коллегага көрсөтөт. Анан ал уже коллега көрүп туура дегенден кийин коллегасы комментарийге ошол продакт оунерди отмечать этет. Типа мени, мисалы, Азамат агай, ушул карточка бүттү, текшерип коюңуз дейт. Ал ошол карточка мен текшермейинче ал данга барбаш керек да. То есть данга бар деген сөз, типа мен текшердим, ал туура, силер мен айткан нерсени түшүндүрсөөр дегенден кийин данга барат да. Ага чейин текшерүү деген карточкада тура бериш керек да. Азыр болсо текшерүү деген мурда тестинг болчу да. Азыр ал жака жетпей эле баары эле данга түшүп атат да, типа бүттү депчи. Вот. Trello боюнча кыскача ошол. Анан дагы мен силерге түшүнбөй калсаңар, воскресеньеда жолугушуу болот 21:00. Ошол воскресенье жолугушууда дагы скриншотту көрсөтүп, ошол примерлерди, ар бир немелерди, ар бир Trello'ну ачып, ушундай кылат, ушундай кылып басат, анан деп именно примерно көрсөтүп берем Trello'да кандай. Анан меткаларды да колдонгонду үйрөнүш керек. Меткалар деген бул спринт деген эмес, бул ошол категориялар да. Мисалы, башатта өзүнчө бизде SMM деген колонка бар да. На самом деле SMM деген метка болуш керек болчу да. Или ар бир Trello'до там дизайн деген неме болуш керек, метка болуш керек, там research деген метка болуш керек. Анан ошолорго жараша сорттоп издеп, өзүңө тиешелүү гана тапшырмаларды аткарып турасың да. Анан дейлиге келип айтасың, вот мен кече ошол 5 немени аткармак болчумун, или биздин команда кече ушундай кылышты, эртең ушуларды кылабыз депчи. Или команданын ичинде дейли болот. Обычно тоже болуш керек дейли стендап. Ал стендапта ошол ар бирөө айтат, мен ушундай тапшырма бар болчу, мынчасын жасадым, мынчасы калды, проблема жок, или проблема бар, менде интернет жок, сөйтүп калды, жасай алган жокмун. Отчеттер турат. Ал биз баарыбыз жолукпагандыктан, ошондуктан бирөө жөн эле бир там дейли деген ветка ачып койсо болот, ошол жакта келбегендер просто ошол дейлиге жазып коет, эмне кылдым, эмне кылган жокмун деп. Ошентип анан команданын спринтке жетишкендигин неметип турса болот да, карап.
кандай жетип атабызбы биз спринттин целине эле жеткен жокпуз депчи. Азыр спринтке пландашкан нерсе аябай на самом деле кыска эле болчу. Мен даталарын коюп койгом 4-күнгө чейин депчи. Research'түү сайттын структурасын текстте жазыш керек болчу. Анан эми ошол бүткөндөр менен биз воскресеньеден баштап уже сайт жасаган жагына жылып баштайбыз. Ошондуктан ушул экинчи спринтке сайт жасоо жөнүндө, WordPress изилдөө жөнүндө дагы тапшырмалар келиши мүмкүн да. То есть бул спринт иши толук эмес, аны кириши мүмкүн. Вот аны чатка да жазып койгон бир ооз. Так что сайт жасаучулар менен акырын сайт жасайбыз. Анан башка сайт кереги жоктор менен башка процесстерин жасоочу жерлердин процесстерин жасап баштайбыз. Вот, мен жакка ошол. Давайте эми сөздү командаларга берейин. Кимде кандай жаңылык, алыста микрофонлор күйгүзүп бөлүшүп берсеңиздер болот. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Биз Устат командасы менен Светлана Кырмышева. Көчө бизде 8 блок толтурулган болчу. Кечинде ошо Zoom жолугушуулар болуп, көчө дагы командалар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат азыр. Бүгүнкү даярдай эле дегенбиз, баарын бүтүрөлү дегенбиз, бирок азыр дагы 4 блок калды. Бүгүн бүтүрөбүз да алардычы. Ошо анан жанакы мен көчө жибербедимби Google форманычы, мен биринчи жолу толтуруп көчөнү вроде нормально болгондо эле жибергем да, туура эмес деп туруштуз да ошону. Кандай кылыш керек? Ошол как раз ошол моментте айтып аткам да. Биринчи бардыгына жарыялаардан мурун текшертиш керек. Вот, аны мен жазып анан көрсөтүп коем. Ошол если туура эмес жазып атсаңар, анда командадан сурап, команда менен чогуу жазыш керек. Во-вторых, 8 блок бүттү, башкасы бүтпөй атса, башка адамдар жетишпей атса, бүткөн адамдар ошол жетишпей аткандардын задачасына жардам берсе болот да. То есть бул деген agile дегенде команданын иши да. То есть бул бир адамдын иши эмес, команданын иши. Команда өзү толугу менен жетиш керек да. Ошо кечинде Zoom'да сүйлөштүк, ошо бүткөндөр башка блокторду жасап баштайлы деп. Бүгүн буюрса бүтүрөбүз деп. Анан силер жардам бергендер кийин силерге кайра жардам берет да, силер жетишпей аткан. Ушинтип бири-бириңерге жардам берип, проектти жылдырса болот. Рахмат. Колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Рахмат Устат командасы. Кийин ким? Нургүл Кудайбергенова. Сиз азыр менеджер болдуңуз окшойт, Азамат агай, контентчи боюнча. Салам. Сиз Trello'гачы автор болуу жөнүндө шилтемелер деген жерге бир 5-6 шилтеме коюпсуз да, жана хабар текстерлергачы. Автор болуу тууралуу. Биз ошолорду мисалы кыргызчалап тууралап туруп, анан бул деген тапшырма мисалы контентчинин сайтынын өзүнө тиешелүүбү же берки лендинг пейджге тиешелүү кылыш керекпи ушуну? Лендинг пейдждин өзүнө жазыш керекпи ошол автор болуу деп кызыктырыпчы? Ошону как пример катары илип койгом. Ошол силер немеге колдонсоңор болот? Лендинг пейджгечи. Анткени контентчиде автор болуу деген уже страница бар, кыскачачы. Бирок ал жакшы түшүнүксүз болуп да окуйт көбүнө. Ошондуктан лендинг пейдж жасап, ошол жака дагы идеяларды кошсоңор болот. Биз лендинг пейдждин азыр аналогдорун карап атканбыз, ар кандай дизайндардычы. Анан негизи ал жака текст азыраак кылып эле мындай кылсак дегенбиз, бирок анда астына чоюп кичине узунараак кылсак болот экен да, тексти көбүрөөк эле кылып. Ооба, жана силер макет жазып атканда ошондой эле айтпадым беле тете.
Биз деген мындай кооз промо жасаган жокпуз. Биз деген мындай информативный промо жасап атабыз да. То есть адамдын суроолорун, адамда кандайлар суроолор пайда болушса, кандай суроолор пайда болуп мүмкүн болсо, ошол суроолордун баарына жооп берүүчү бир жер да. То есть анын баарын түшүндүрүп кеткенге, ошол жака эле мисалы видеону жүктөп, лендинг пейдж жөнүндө дагы изилдөө жасап көрсөңөр, лендинг пейдж эмнеге керек? Ошондо изилдеп көрсө, ошол жакта бар. Алар болсо мындай сатууда, продажа кылып атканда адамды мынтип акырын алып келет да. Биринчи башында суроо берип, кызыктырып, анан дагы бир кызыктыруу үчүн дополнительный фактыларды көрсөтүп, эмнени алып келет, эмнеге бул керек сага жазыш үчүн депчи. Анткени вообще контент жаздыруу неметкен өлө оор да. Адам китеп окуткан, во-первых, оор болсо, контент жаздырган еще оорураак да. Эч ким жазгысы келбейт. Бирок адам жазыш керек өзү. Жазбаса өнүкпөйт да, түшүнгөн нерсесин жазганга аракет кылыш керек. Ошон үчүн биздин биринчи контентчилер ушул Күздемидеги адамдар болот да. Анан ошого кантип биз айтып бермекпиз, контентчи бол депчи. Кел биздин контентке контент жаз. Ошону болсо постепенно түшүндүрүп кетсек да. Контент жазыш деген мындай пайда алып келет деген, бул фактыларды көрсөтүп, кооз нерселерди көрсөтүп, алып келип аягында кызыгуусу көрүп, там видеолорду көрүп, отзывдарды көрүп, бир нерселерди көрүп, анан мен контентчи болушум керек экен деп туруп анан бизге немени жиберет, өз данныйларын жиберет. Анан ошондо лид болот. Анан жана воронка продаж болот да, ошондо үстүндө лидтердин баары чогулуп, анан акырындап келип бизге контентчи болуп калат да. Ошону түшүндүрө турчу бир страница керек да. Биз болсо бизде автор болуу деген жерде жана кыскача там 2-3 сүйлөм болот и все да. Жок, адам чөйшө түшүнгөн жокса эмне болду деп бияктачы. Акыбар түшүнүктүү. Ким бар дагы бизде бүгүн? Эдикей. Гүлназ. Кыргызча психологиядан. Биз ошо сайттын аналогдорун, шилтемелерин чогултуп, ошолорду изилдеп, көрүп, кандай фишкалар бар экенин көрүп, ошондой кылып эме кылганбыз. Анан бүгүн кечинде буюрса команданын жолугушуусу болот. Ошол жерден биз структура түзүп аттык элек сайттынчы. Анан ошол структура боюнча бүгүн талкуулоо болот команданын ичинде. Анан бир кандай бир эме чечимге келип, анан ошо сизге ошо структуранын эмесин көрсөтөлүп элек. Анан сиз одобрение берсеңиз, анан кийинки этапка өтөт элек. Жакшы, хорошо. Мен келейин, бир аз бош болом. Ошол мага жазсаңар, ким кайсыл командаларга брейншторм керек, кайсыл командалар менен жолугуш керек. Ошолорду пландаштырып, чыгып, сүйлөшүп, дальше уже немелерди структураларыңар даяр болсо, блокторуңар даяр болсо, ошолорду текшерип чогуу, анан иштерди уланталы. Ага чейин кыргызча психологияда бир тапшырма. Силер атыңарды өзгөрткөнгө аракет кылгыла. Именно кыргызча психология деген сөздүн ордуна башкача бир сөз таап. Макул агай. Домен калат, KG сайт. Бирок аты өзгөрүшү мүмкүн, анткени продакт оунерлер жакта раскол болуп калды политический. Психологдор чогулуп бири менен не смогли договориться. Психологдор өздөрү дагы немелер жашоолор оор окшойт. Ал жакта дагы бөлүнүп атышат азыр. Ошондуктан биз независимыйраак болуп, бир башкача атты тандабасак, ал брендовый ат да ужечи. Алар айтышы мүмкүн, жок, бул менин атым, мен тандагам, мен өзүм проектимди өзүмчө кетем деп деши мүмкүн да. Ошон үчүн биз больше независимыйраак болуп, независимый площадка кылганга аракет кылабыз. Бирок бизди колдогон психологдор дагы бар. Ошолор калгандар менен иштеп кете беребиз. Хорошо, агай, түшүнүктүү анда. Рахмат. Кече жасалган иштер жолуга илдеп, дагы жолуга албай калдык. Ар кимдин эмеси убактысы туура келбей калды окшойт бир болсо. Анан
бирок монтип сүйлөшүп эле баягынкы бөлүнгөн жумуштарды калганын улантып анан местага агенттер кетпеди беле, разведкадагылар. Канышай Осмоновага одобрение келипти, дагы бир могул жака аттарыбызды толук жазбагандан мен тааныбадым, жан деген бирөө бар экен бизде. Диана окшойт деп ойлоп атам да. Ага келиптир одобрение, алар эми кирип эме кылат. Мага болсо отказ келди. Мен Facebook деген шилтемесинчи. Мен дагы колдонбойт болчумун. Просто email жазып койгондон келбеди окшойт. Кайра регистрация кылып кайрадан кирип көрөм мен. Кирип, эгер бул жакта живой встречалар деле болот турбайбы, Россияда болгон үчүн эгер болсо барып катышканга аракет кылам. Анан алар өздөрү кирген жактарын изилдеп чыгышат. Калган заданияларды кайрадан бөлүшүп алып, улантып, которуп, ушундай алар менеджерлерибиз бөлүп берген, Канышай Осмонова, Бактыгүл. Аларды ар кимибизге бирден кылып бөлүп, эмелерди бөлүп берген, ар ким өз жумушун аткарып атат азыр убакта. Кеч эле жолугабыз, эгер сиз менен дагы бир жолугайлык деп турсуңуз эле, ошол жолу көрсөк болмок. Ооба, макул. Команда менен сүйлөшүп, сиз менен байланыша алганда. Бизде ушул. Хорошо. Ошол местага онбордингди байкасаңар сразу. Сонунда ушундап регистрация кылып атканда бизге дагы эле ушундай ответтер келет да. Мисалы, өзүң жөнүндө кененирээк жаз десе, бирөө жазып коет, шашпай айтам депчи, же болбосо дагы бир жолу же болбосо билбейм десе, эмне үчүн келатасың чөйрөгө деп сурасаң, билбейм деп бирөө жазат да. Анан ошондой адамдар биз автоматизация кылып, регистрацияны жасап койсок, анда баары эле кире берет да. Биз ошо билбейм деген адамдарга отказ беребиз да. Жок, сен шашпай кел, 1-2 жылдан кийин үйрөнүп, ошо билгенден кийин кел деп отказ берип коебуз да. Анан аларда кат менен сонун жазышат да, каттардынчы. Куттуктайбыз, поздравляю, силер эми местага келдиңер, өзүңөр местаңар тапкыла деп, воодушевляющий киргенде сон болуп кетет депчи. Ошондой сыяктуу да кылсак болот биз. Анан Discord'тон болсо, жана силердин да чөйрөңөрдүн немесине кирген, мисалына. Ал жакта киргенде Discord автоматически жооп жазат да, типа добро пожаловать депчи, же болбосо привет деп, ар кандай сөздөрдүчү. Вот ошол автоматизацияны кыргызча которгонго аракет кылыш керек. Чтобы биз ар бирөө келгенде каяка түшүп калганын түшүнбөй калбас үчүн биздин тематикадагы автоматташтыруу жолун кылсак болот. Же болбосо Discord'тон ошо изилдеп көрсө болот да, кандайдыр бир немелер болсо, плагиндер болсо ошону кошуп. Ошол жөнүндө тоже интернеттен поиск кылып көргүлө, жолукканга чейин. Болбосо Аруудан сурап көргүлө, Арууде дагы көп билет экен Discord'то. Ушундай нерселер барбы, кантип кайсы жерден кошсо болот, биз ушинтип өзгөртүп аттык эле. Ошол жактан өзгөртүп пока пример кыла беребиз. Анан дагы момент, Discord'то барбы жокпу билбейм. Местада сен каналга өзүң жазылбасаң, ал канал сага көрүнбөйт да башындачы. Сен ошондо киргенде сага тиешелүү эле 4-5 канал болот. Анан башкаларга кызылың менен жазыласың да, чтобы толтура каналдар, толтура сообщение келбеш үчүн определенный эле каналга жазылып, ошол определенный эле каналда жүргөндөй болупчу. Ошону дагы изилдеп көргүлө. Макул. Рахмат, чөйрө. Дагы ким бар бизде? Дарыгүл. Тамак. Мен сүйлөйм. Мен Мерим Жумаева Кутуча командасынан. Биринчи мурдагы күnkү жөнүндө отчетубузду айтып кетсек, анткени мен мурдагы күнү микрофонум иштебей чатка жазгам бизде сана жумуштар боюнча. Бирок ошону Гүзде менен немесине чыгыптыр. Рахмат, ошону чатты да окуп, ошо биздин отчетубузду чыгарып койгонго, жазуу түрүндө болсо дагы. Ошол боюнча анан көчө сана жумуштар боюнча айтып кетсек, мурдагы күнкүгө биз деген жана биз Кутуча командасы, мурунку кооз сайттар командасы, өзүбүзгө деген, Notionга деген ар кайсы биздин Кыргызстандын ичиндеги жана чет жердеги кооз сайттардын
өзүнүн немелерин чогултушубуз керек болчу, но ошонгочу шилтемелеричи бизге кандай сайттар кандай жакты, ошол боюнча талкуу жүргүзүлгөн. Ичинен дагы биз бөлүнүп алганбыз да, ошол талкууда мини команда болупчу, 5 сайтты алып, 5 команда анан көчөгү талкуулап келели деп, мисалы үчүн кайсы сайттын бизге, например, структурасын түзүш үчүн кайсы сайттын, например, хедери жакты же футери жакты же мейн жакты, ошону биз чогултуп бир өзүбүздүн сайт түзгөнгө жаккан жерлерибизди чогулта алалы деп. Анан ошентип Notion'га деген тоже оценка кылып дагы жаздык. 1-ден 5-ке чейин эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок. Ошо боюнча отчет кылып Notion'га жаздык. Анан көчө болсо ошо боюнча чогулуш жасап, анан ар бирибиз ошо эмнеге ушул сайттын эмнеси жакты, жаккан жок, эмнеге буганда 5 деген же 4 же 3 деген оценка бердик, ошол боюнча талкуулоо жүргүздүк. Анан ошо ар бирибиздин айтканыбыздын негизинде көчө биз Мирого чогулуп туруп сайттын структурасын түзө баштадык. Ошону кимге кандай жакты, ошо мейндерин, футерлерин чогултуп. Талкуубуз аябай көп болду, 3 саат отурдук окшойт. Бизге кошумча дагы түнгө карабай байкоочулар да отурушту биз менен, аябай кызыктуу болду окшойт. Мирода аябай талкуу жүргүздүк. Анан ошону примерно биз неме жасадык, например деген биздин сайтка киргенде, как пользователь катары киргенде биринчи эмнеге көзү түшөт, например эле обложкасы, чтоб пользователь киргенде өзүнө кайра чыгып кетпей, тартып алгыдай болуп бир нерсесин жактырып, кайра ушу андан ары да киргендей кылып деп жасайлы деп жасадык, келиштирип. Примерно ичинен структура түзүп, жанагы стрелкаларын кетирипчи, анан макет сыяктуу болуп да ичинен примерно кылып коюп койдук. Макет эмес, жанагы эмне деп койчу эле, черновой вариантчы, прототип сыяктуучу. Ичинде прототип сыяктуу да кылып, анан плюс еще ошо Миронун ичинен эле кайра ошо неме кылып да жасадык, структурасын түзүпчү, там мейн кандай болуш керек, хедер кандай болуш керек, анан ичинен кайра кандай кылыш керек. Так. Анан андан кийин Trello'го кирип, ошол жактан сиздин ошо заданияңыз боюнча ошо Мирода иштеш керек болчу, ошол боюнча кайра тоже толуктап чыктык, что биз уже жасадык, ар бир жылдырып. Анан так. Ошо менен бүттү. Отчетторубузду анан киргизип койдук, протоколдорубузду. Анан дагы бир неме командада жардамчы катары болчу, ошондо айтып кетейинби? Так. Мурунку аты деген фриланс, азыркы аты деген ишкер деген, эркин иш деген командасы, ал жакта деген кичине неме болуп кетет окшойбуз, мындай чогулуу жагынанчы бир ойго келип чогула албай атабыз да. Анан биздин немебиз, менеджерлерибиздин көчө бирөөсү биздин немеге чатка жазыптыр, Актан деген бала бошобой атам, кичине башка менеджер дагы болосуңарбы деп. Бизде 2 менеджер бар болчу, бир Эже, анан Актан деген бала. Анан ошо Эжеге кошумча биз неме издеп атканбыз да, жардамчы катары менеджер болсо деп. Анан бирок көчө чогула алып айтканыбызга карабай, көчө 2 кызыбыздын кечинде тоже неме чогулуш кылып, Zoom ачып, тоже сиздин заданияңыз боюнча Миродон деген бир аз структура түзүштү. Мен тоже аягында бир аз кошулуп калдым, тиги кутучада тоже жүрүп калып. 2 кыздар ошо молодцы, ошо жакшы кылып түзүп эметип коюшту. Анан сизден неме кылалы деп кеңешкенбиз, бир аз ошо сиздин жардамыңыз керек болуп атат да, ошо неме боюнчачы, эркин иш боюнча сизден совет катары алалы деп. Анан бүгүн эгер чогулуп калсак сизге келип бара аласызбы деп. Хорошо. Биринчи Кутуча жөнүндө айтайын. Чоң рахмат отчетко. Ооба, Кутучанын
көрүп атам процесстерин, как всегда молодцы, жакшы иштеп атасыңар. Анан арчыбек окшойт келип жаңы процесстерди киргизип кызыктуу кылып атат, оценка кылып ар бир немени разбор кылып. Ошол идеяңарды аябай жакты. Анткени биздин ал мындай өнүккөнүрөөк каталогда, то есть биздин жөнөкөйрөөк чыгармакпыз, типа биз каалаган сайттарды жөн эле чыгарып, могу жакты деп элечи. А силер жасап аткан процесс бул жана Awards деген сайттарды көрүп атпайсыңарбы? Кирсеңер, ар бир жумада бир деген победитель алып чыгышат да. Кооз сайт, кооз сайт интернетте деп ушинтип чыгарып турушат да. Силер ошол процессти киргизип берсеңер, бул дагы жакшы. Ошондо биздин кийинки чыга турган сайтыбыз, если даже ушундай мүмкүнчүлүктөрүңөр болсо, кооз сайтты кошуп атканда ага жөн эле кооз сайт деп кошуп койбостон, бир утту мынча 5 жылдыз, бул жагына 5 жылдыз, биздин команда ушундай неме берди, вывод берди. Бул сайт деген действительно ушул жуманын эң кооз сайты депчи. Ушинтип чыгарсаңар, ал болсо мындай утту деген сыяктуу болуп, ана кичинекей значокторун да жасап койсоңор болот. Кээ бир сайттерге кирсеңер, Awards утту деп туруп оң жак бурчунда чыгып турат да. Ошол сайтка кайра обратно кирет да. Анан бизге силер өзүңөр сайт издебей, бизге өзлөрү сайттарды жиберип турушат. Силер форма жасап койсоңорчу, могу сайтты карап койгула, могу сайтты карап койгула депчи. Анан ошол каталогко түшкөн өзүнчө эле мындай неме болуп калат, типа престижно болуп, сонун ушул сайтка түшүш керек экен, бул сайттардын кооз сайттардын жери экен депчи. Ошондой да ниша бар. Ошондой кылып койсо дагы болот. Тоже жакшы. А Германияда да мындай целый индустрия бар да. Любой продуктуну любой магазинде ошондой тест кылышкан, ошол тестти өткөрүшкөн, анан ошого жылдызча берген деп ошолордун магазиндерин илип ушуну коюшат да. Ошондой процессти кирсеңер дагы аябай сонун болот. Эркин иш боюнча дагы көрдүм, Miraдан Mindmap'те сайттын структурасын ошол эле жетиштүү на самом делечи. Азыр көп адам структура жасай албай атканда, силер азыр мен типа сабак бергенден сонун структура жасашың керек, чтобы прям все понятно. Жок, силер билишинче структура жасашыңар керек да. Биякта деген IT-де, индустрияда силер эмне деп ойлойсуңар, эмне деген причина үчүн жасабай атасыңар, эч кимге как бы неме да, айырмасы жок, аны сурабайт. Силер жөн гана результат көрсөтүшүңөр керек да. Ошол результатты ошол дедлайнда көрсөтүшүңөр керек да. Типа 5 күндөн кийин или 1 жумадан кийин мен бошогондо жасап коем эмес. Кандай результат болсо ошону жасап туруп көрсөтүш керек. Ошону MVP дейт да. Көрсөтүп туруп, ана фидбек алыш керек. Туурабы же туура эмеспи? Анан блоктордун аттарын дагы силер азыр ойлоп атасыздар, там сүрөт тартабыз, анан неме фигмадан дизайн жасайбыз, анан прототип жасайбыз, анан тиги бул деп башка жака кетип калатасыздар да. Задача деген жөн эле структура, текстовый болобу, mindmap болобу, эгер кандай болсо структура, анан ошол структуранын бир бетин, главный страницанын блоктору да, кандай блоктор болот, атын жазып коюш керек. Бул нерсени жазып коюш 1-2 саатта команда менен чогулуп жасай калса болот да. Давайте накидаем, бөлүшүп алабыз, кеттик депчи. Чтоб бүткөндө задачаны көрсөтө тургандай болупчу. Башка немелер алак сытып, биз дегенде сүйлөшүбүз керек, анан жолуга албай атабыз, тиги бул дегендер уже вообще второстепенный роль аткарат да. Эң керектүүсү бул результат да. Вот, анан хорошо, эркин иш менен да жолугуп, неметебиз, убакыт таап, чогуу сүйлөшүп иштешебиз. Так, бизде аз убакыт калды, так что бүгүн точно сүйлөйм дегендер колуңарды көтөрүп, проектиңер жөнүндө кыскача айтып берсеңер болот. Ким сүйлөй элек болсо? Болбосо мен дагы бир жолу карап чыгам каналдарды. Анан кайсыл жакта жардам керек болсо, балким кээ бирлер менен спонтанно Zoom жолугушуп иштеп баштайбыз. Баарыңыздарга чоң рахмат келип катышканыңарга. Аябай жакшы продуктивдүү иштеп атабыз, буюрса. Айтмакчы, тоже жерене 18 сентябрь неме болот. Барыңар окудуңар да, анонсто. Жеренедегилер келип жазышты. Так. Жолугушуу болот 18 сентябрь бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө карата. Академия, анан ProKG-лер организовать этип атат. Инстаграмда да көргөн болушуңар керек. Ал жакта дагы мындай
team building кылса болот, сүйлөшүп, таанышып, офлайн. Бишкектегилер или вообще Кыргызстандагылар деп окудум, неме түшүндүм окшойт. Кыргызстан ар кайсы жактан жолукса болот. Главное, ар бир командадан канча киши барат, ошолорду неме жазып, менеджерлер дагы эле активдүүлөр кимдер барат, кайсыл командаларда вопростор жок болуп атса, каналдарыңарга чыгарып, ошолорду неме тактап туруп, андан кийин немеге жазсаңар, Жерена каналына жазып, ошол или башаттагылар менен байланышып чыгарсаңар, чтобы оптом организованно барып, неметкен, анын үстүнө дагы алар жана тазалап атканга немелерди берет экен, вещилердичи, ошолорду дагы барып ала тургандай болуп сүйлөшкөнгө керек экен. Так что эмпатия кылып, жериндегилер барып көрүп келсин, кандай немелер бар экен, кандай организациялар эмне кылып атышат, экологдор, активисттер. Анан үстүнө дагы жардам берип, ошол күндү колдонуп кетсек болот экен да. Ушундай объявлениялар кеткенде, как раз астына сайттын немесин берип коюш керек болчу. Сайттын адресин, по всем вопросам сайтка кириңиздер, сайтты ачканда бүт информация бар да ал жактачы. Ушундай нерселерге даяр болушубуз керек. Рахмат. Муну да айтып кеттим. Агай. Отам. Саламатсызбы? Мен дагы кыска айтып берейинби? Мен YouTube каналына кошулганмын да, анан кийин ал жакта азыр мага тапшырма тиги обложка жасап көрбөйлү деп неме болгон да. Анан мен бир-экөөнү жасагам, анан неме сиз айтышы боюнча видео ойлап деп айткансыз да башындачы. Анан мен обложка уже кереги жокпу дегеним, тиги көрсөтүп көрбөйүнбү бир-эки вариантты кандай сизге жагып. Ооба, көрсөтүңүз. Обложка керек. Обложка менен видео эки башка да. Обложка деген YouTube канал келгенде үстүндө турат обложка. Анда экран менен бөлүшөйүн. Жос мага жиберип коюңуз. Анан экөөбүз карайбыз. Же болбосо общий дизайн деген жерге жиберип койсоңор да болот. Если общий фидбек алам десеңер, дизайн жерге жиберсеңер, баары айтат, жакшы, жаман, кол көтөрүп эмоциялар менен. Если один десеңер, мага жиберсеңер, мен да карап коем. Общийге жазып коюм. Тазиме көз жолукмакпыз да кече убактысыз болбоду окшойт, ошо сизден сурайын дегем. Макул, рахмат. Макул. Так, да, ушу менен бүттүк. Студенттер, катышуучулар, күнүңөр жакшы өтсүн. Рахмат агай, сизге дагы. Ийгилик.